Бүгін болып өткен окуялар, кабарлар жана жаңылыктар менен Күн кабар Ак кеме студиясында Атлет Аманголов. Саламатсыздарбы? Жапаров менен Путин эки тараптуу кызматташуу маселелери, ошондой эле мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде жакында болуп өткөн жаңжалга байланыштуу кырдаалды талкуулашкан. Бүгүн 10 майда Россия тараптын демилгеси менен президент Садыр Жапаров жана Россия лидери Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчылары улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен бирин-бири куттукташты. Россия президенти Кыргызстан элин жаңы конституциясынын кабыл алынышы жана күчүнө кириши менен дагы куттуктаган. Бааралашуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуу маселелери, ошондой эле мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде жакында болуп өткөн жаңжалга байланыштуу кырдаал талкууланды. Путин Россиянын Кыргызстанга чек ара жаңжалынын кесепеттерин жоюу үчүн зарыл болгон гуманитардык жардам берүү даяр экендигин билдирди деп айтылган маалыматта. Жардам кандай түрдө берилери азырынча так айтылган эмес. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров май айынын аягына Россияга иш сапары менен барары макулдашылды. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматы кабарлайт. Билдирүүдө бүгүн Жапаров Россия президенти Владимир Путиндин демилгеси менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Иш сапардын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун жана Евразиялык экономикалык интеграциясынын актуалдуу маселелери каралат деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчылары ошондой эле коронавирус пандемиясына каршы көрүлүп жаткан иш-чаралар, анын ичинде Россия вакцинасын Кыргызстанга жеткирүүнү талкуулашканы белгилүү болду. АКШ Афганистандан чыгарылган аскерлерин Борбор Азия өлкөлөрүнө, атап айтканда Өзбекстан жана Тажикстанга жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул тууралуу ишемби күнү The Wall Street журнал булактарына шилтеме берүү менен жазып чыкты. Алардын айтымына караганда, Афганистандан өз аскерлерин чыгарып кете баштаган Америка жетекчилиги Ооганстан өкмөтүн колдоо, радикал Талибан кыймылынын ишин контролдоо, орус тилинде тыюу салынган максатында аларды башка өлкөлөргө жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Федерация жана башка экстремисттерди көзөмөлдөө. Афганистан менен чектешкен Өзбекстан жана Тажикстан географиялык көз караштан алганда эң ылайыктуу варианттар деп эсептейт. Бирок Россиянын аймактагы ири аскердик катышуусу, Кытайдын таасиринин күчөшү жана Вашингтон менен болгон мамилесиндеги чыңалуу Борбор Азияда базалары түзүү планын татаалдаштырат деп жазат гезит The Wall Street журнал булактары. Американын жетекчилиги ушул штаттардын аймагында аскер базаларын түзүү боюнча расмий кайрылууларды жасай электигин баса белгилешти. Ошол эле учурда америкалык аскерлердин Афганистандан чыгарылышы гезиттин булактарына ылайык июль айына чейин мөөнөтүнөн мурда бүтүшү мүмкүн. Эгерде АКШнын куралдуу күчтөрүн Афганистан менен чектешкен өлкөлөрдүн аймагында жайгаштыруу боюнча келишимге жетишелбесе, анда Америка жетекчилиги аларды Перс булуңундагы мамлекеттерге өткөрүп берүү вариантын карап көрүүгө даяр. Тажикстандын аймагында барымтага алынып, кийин коё берилген кыргызстандыктар боюнча Стамбул протоколу түзүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандагы кыйноого каршы коалициядан билдиришти. Маалыматка караганда, учурда эксперттер жарандардын денесиндеги тактарды карап, документке киргизип жатышат. Медициналык кароо жана документтештирүү Стамбул протоколунун принциптери, кыйноо жана башка адамгерчиликсиз аракеттерди документтештирүү менен жүргүзүлүүдө. Айылдыктардын абалы жакшы эмес, ачылып сүйлөшө албай жатышат. Кризиске телег экени сезилип турат. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз, себеби алардын жеке каалоосу болмоюнча биз Стамбул протоколун толтурууга адистерди чакырта албайбыз, деди кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рыцбеков. Жалал Абадтагы Акыйкаттык укук коргоочу уюмунун адвокаты Равшан Абдуллаеванын айтымында, кыргыз жарандарын Тажикстандын аскерлери уурдап кетип, аларды сабап кыйнаган. Барымтагдагыларды Тажикстандын Гафуров районундагы милиция бөлүмдөгүлөрүнө уур токмокко алышкан. Айылдыктарды уруп тепкилеп, автомат менен башка көзгө чапкылашкан. Мындай аракет 2 сутка бою уланган. Кийин тажик тилиндеги документке кол койдуруп алышыптыр. Барымтадагылардын бири алардын тилин түшүнөт экен. Кагазда алар чек ара эрежесин бузгандыгы жөнүндө жазылганын айтты. Ошондой эле чындыгында жарандарды Тажикстандын аймагына өздөрү күч менен алып кетишкен, деди Абдуллаев. Барымтадагы 10 адамдын 5-өө кыргыз, 5-өө өзбек этносундагы адамдар болгон.
Стамбул протоколу толтурулгандан кийин документтерде Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорду алдын алуу боюнча комитетине өткөрүп беребиз жана бул жарандардын коопсуздугу менен ден соолугуна кам көрүүнү суранабыз, деди Распеков. Улуттук борбордун жетекчиси Стамбул протоколун толтуруу үчүн эл аралык деңгээлдеги эксперт Бермет Барактабасовага тартылганын кошумчалайт. Лейлек районунда 28 апрель күнү Кыргыз-Тажик чегарасында чыккан жаңжал учурунда жалпы 16 уна уурдалган. Бул тууралуу бүгүн 10 май күнү Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Марат Хажыматов максат айында өткөн жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында жаңжал учурунда 5 уна күйүп, 4 уна талкаланып, жараксыз абалга келген. Ал эми ар кандай үлгүдөгү 10 даана жеңил уна жана Хобо үлгүсүндөгү 6 даана оор жүк ташуучу уна уурдалган. Учурда Тажикстандын көч түзүмдөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүп, уурдалган 3 уна кайтарылды. Мындан сырткары 13 унаны издөө жана кайтаруу иштери жүргүзүлүп жатат. Жаңжалдан соң 13 кылмыш иши козголгон. Турак жайларды өрттөө боюнча 1 кылмыш иши, адам өлтүрүү боюнча да 1 кылмыш иши, дагы башка жагдайлар боюнча иштер козголду, деди Хажыматов. Ал кошумчалагандай, чыр-чатак учурунда райондун аймагынан 30дан ашуун ири мүйүздүү мал жана 60тан ашуун майда жандык уурдалган. Кыргыз-Тажик чегарасында чыккан жаңжалдан кийин Лейлек районунда 11 тергөө тобу түзүлүп, 35 тергөөчү Максат Арка жана Борбордук айылдарында иштеп жатышат. Ош шаарында 5-9 майлар аралыгында Кыргызстан менен Тажикстандын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо, демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол коюлган. Буга чейин тараптар Лейлек районундагы номер 43-тилкеден номер 61-тилкеге чейин жана Баткен районундагы Карабак айыл аймагында номер 135-тилкеден номер 141-тилкеге чейин тактап, чегара сызыктарын кайра чийипчилоо боюнча макулдашкан эле. Кыргыз-Тажик чегараларын делимитациялоо, демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардан биргелешкен билдирүүсүндө топографиялык жумушчу топтор долбоордогу линиянын чегин 5-9 майларга чейин чийип чыгышары айтылган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин маалымат кызматынан иш мурда айтылган мөөнөттө аягына чыкпай калганын билдиришти. Эки тилке боюнча иш аягына чыга элек. Алдын ала айтсак, 17 майда эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары кеңешмеге чогулат. Ага чейин топографиялык иштерди жүргүзгөн жумушчу топ дагы бир отурум өткөрөт. Тилкелер тактала элек деп билдиришти Кыргызстандын министрлер кабинетинин маалымат кызматынан. Буга чейин эле айрым ЖМКлар эки тилке такталганын жазып чыгышкан. Кийинки жолугушуунун Тажикстандын аймагында болоору кабарланууда. Маалымат кызматы Оштогу жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөрүүнүн кошумчалады. Бир нече күндүк башаламандыкта 300гө жакын палестиналык жана кеминде 17 укук коргоо органынын кызматкерлери жаракат алышканы кабарланууда. Дүйшөмбүдө чыгыш Иерусалимде палестиналыктар жана Израилдик полициясынын кагылышуусу кайрадан уланып, ондогон курмандыктар катталды. Эске салсак, Палестина менен Израилдин чегара полициясынын согушкерлеринин ортосунда ири масштабтагы кагылышуулар чыгыш Иерусалимде бир эле мезгилде эки аймакта Храм тоосунун жанында жана Шейх Жаррах кварталында бир нече араб үй бүлөсү Израиль сотунун чечими менен чыгарылып жатат. Тополоңго айланган нааразычылык акциялары бир жумадан ашык убакыттан бери уланып келүүдө. Президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын банк кызматкерлеринин күнү менен куттуктоосу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 10 майда банк кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Урматтуу банк секторунун кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын банк кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм. Банк сектору приоритеттүү тармактардагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн банктык кызматтарды көрсөттү. Финансылык ресурстарды үлөштүрүү аркылуу өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойт. Кыргызстандын банк системасы коронавирус пандемиясы менен байланышкан глобалдык экономикалык туруксуздукка карабастан стабилдүү иштеди. Банк секторунун туруктуу көрсөткүчтөрү айтылгандарга далил. Финансылык стабилдүүлүк жана банк системасынын коопсуздугу банк кызматкерлеринин өз ишине берилип иштегендиги менен жетишилген деп банк кызматкерлерин алгылыктуу иштерин баса белгилеп куттуктап өттү.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирак Республикасынын мекенге кайтарылган балдардын абалынан кабар алды. Учурда балдар социалдык мекемеге жайгаштырылып, медициналык кызматкерлердин, психологдордун, педагогдордун тийиштүү тейлөөсүн алууда. Тармактык мамлекеттик органдар балдардын документин калыбына келтирүү боюнча иш жүргүзүшүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары балдардын жашоо шарты, тамактануусу, ошондой эле аларды келечекте коомго аралаштыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар менен таанышты. Жылдыз Бакашева балдар үчүн маданий мүнөздөгү жана жалпы билим берүү иш-чараларынын өткөрүлүшү маанилүү экендигин баса белгилейт. Жыйынтыгында тийиштүү мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмалар берилди. Бизге катталыңыздар, жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.